Москвада үй бүлөсү менен 3 жылдан бери иштеп жашап жаткан мекендешибиз Улан Кыдыров 4-октябрда парламенттик шайлоого катышып добуш берет. Жубайы жана достору менен Кыргызстандын Москвадагы консулдугуна келип биометрикалык маалыматтарын тапшырып, форма 2 үлгүсүн толтуруп каттоого турду. Добуш берүүчү күнү жубайы экөө тең атуулдук милдетин аткарат. Алдым, талонду алдым, уже берди, уже салып койдум. Өзүмдөн да ошо жубайым менен келип, досторумду алып келгем, баарыбыз уже даярбыз уже шайлоого. 90-05 участогы бул ушул консульствода посольство 2 жерде экен. Ошо домдун аркы башы, берки башында эле. Биз ошо тиги башында экенбиз, ошону билдим. Эми ошол жака келебиз да, ошо шайлайбыз. Ошо элдерге айтат элем, Москванын тургундарына да келип, ушул консульствого келип, эрте келип, ошо форма 2 эмесин толтуруп, кагазыңар толтуруп, даярдык көрүп койгула, эрте деп шайлайгыла деп. Бирок Улан Кыдыров сыяктуу сыртта эмгектенип жүргөн мекендештин баары эле шайлоого активдүү катышып, жарандык укугун баары эле так аткара бербейт. Акыркы жылдары жарандар тарабынан шайлоого баруудан кажет жок деген сөздөрдү көп укчу болдук. Көп адам өзүнүн аракетсиздигин, шайлоого убакыт таап баргысы келбегенин ачык айтпай, ар кандай шылтоону айтат. Айрыкча шайлоого кош көңүл мамиле кылган электорат дал ушул эмгек мигранттар болууда. Албетте шайлоого барууга мойну жар бербей жатканына бюрократиялык себептер, техникалык ыңгайсыздыктар ага кошумча дүйнөдөгү пандемияда таасирин тийгизип жатат. Бирок бул жагдайларга карабай өлкөдөгү миграция боюнча эл аралык уюм Кыргызстандагы шайлоолорду колдоо программасынын алкагында чет мамлекетте жашап жана иштеп жаткан мекендештердин шайлоого катышуу укугун камсыздоого жардам берүүдө. БШК билдиргендей, чет мамлекетте иштеп жүргөн мекендештерибиздин шайлоого катышып добушун бергени маанилүү. Мындан улам тышта жүргөн кыргызстандыктардын шайлоо укугун камсыздап берүү максатында учурда Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилик жана консулдук мекемелеринде 44 шайлоо участкалары түзүлүп, шайлоо комиссиялары бекитилди. Ошол эле учурда БШКнын төрайымы ар бир шаршемби күнү сырттагы мекендештер менен онлайн жыйын өткөрүп суроолоруна жооп берип жатат. В 2017 году в 26 странах на выборах президента Кыргызстана 2017 жылы президенттик шайлоодо 26 өлкөдө 36 шайлоо тилкеси дайындалган. Борбордук шайлоо комиссиясы үчүн чет мамлекеттердеги мекендештерибиз конституциялык укугун колдонуп шайлоого катышуусу маанилүү. Бул жолку парламенттик шайлоого 28 мамлекетте 44 шайлоо участогу түзүлдү. Кыргызстандын жарандарынын көбү Россия, Түркия менен Казакстанда иштеп жашайт. Ошол эле учурда Европа, чыгыш мамлекеттеринде да эмгектенип билим алып жаткандар арбын. Учурда Тышкы иштер министрлиги тарабынан парламенттик шайлоого карата Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн жана консулдук мекемелерин даярдоо багытында иштер жүрүп жатат. Чет мамлекеттеги шайлоого катышуу ниетин билдирген мекендештерибиз шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн консулдук каттоого турушу жана биометрикалык каттоодон өтүшү зарыл. В соответствии с избирательным законодательством президенттин тапшырмасы менен 6 жаңы чет өлкө мекемеси ачылды. Шайлоочулардын добуш берүү укугун камсыздоо үчүн чет мамлекетте жашап жаткан жарандар өзүн тизмеден тактоо үчүн тизме чекит gov чекит kg порталынан тааныша алат жана сыртта жашап жаткан мекендештерибиз добуш берүү күнүнөн 15 календардык күндөн кечиктирбестен добуш берүү күнүнө чейин арыз берүү жолу менен жашаган же каттоодо турган дареги боюнча добуш берүү ниетин билдирүүгө укуктуу. Бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясынын алдында татаал милдет турат. Биринчиден, санитардык эпидемиологиялык ченемдерди сактоо зарыл. Экинчиден, бардык мыйзамдарда белгиленген ченемдерге шайкеш келе турган адилет жана таза шайлоолорду өткөрүү керек. Бирок ошол эле учурда ар бир жаран добуш берүү күнү сактала турган санитардык ченемдерди карманып, жарандык жана социалдык милдетин аткарышы керек. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.